Саламатсыңар балдар. Бүгүн 7 айынын 16-сы. Бүгүнкү өтө турган темабыз жаңы сөздөр же болбосо неологизмдер. Неологизмдер деген эмне? Неологизм грек тилинен нео жаңы жана логос илим деген сөзүнөн алынган. Коом өнүккөн сайын жаңы сөздөр пайда боло берет. Муну жаңыдан пайда болгон сөздөр деген түшүнүктү билдирет. Мурун таптакыр колдонулбаган, бирок илимдин, техниканын, маданияттын жана башка өнүгүшүнө байланыштуу сөздүк курамга кирген жаңы сөздөр же жаңы сөз айкашы неологизмдер деп аталат. Жаңы сөздөргө төмөнкүлөрдү кошууга болот. Мисалы, илимге байланыштуу фонетика, морфология, синтаксис, зоология, корабль, учкуч, космонавт, бакалавр, магистратура жана башкаларды, мекемелерге, окуу жайларына, ишканага байланыштуу сөздөр, дипломат, кафедра, декан жана башкалар, коомдук саясий турмушка байланыштуу акимият, спикер, спонсор, банкрот, банкир жана башкалар, өнөр жайга, айыл чарбасына байланыштуу машина, автобус, троллейбус, аскер ишине байланыштуу танк, капитан, генерал, майор, бомба, рота жана башка сөздөр, кесипке байланыштуу машинист, комбайнер, педагог, хирург жана башка сөздөр, жаңы маалыматтык технологиялар боюнча терминдер, скайп, ватсап, модем, слайд-шоу жана башка сөздөр кирет. Кыргыз тилиндеги неологизмдер эки булактын негизинде пайда болот. Ал ички булак жана тышкы булак. Ички булак 3 түрдүү жол менен пайда болот. Биринчиси лексикалык жол. Мисалы, бир эле кыргыздын төл сөздөрүнөн алып көрөлү. Мүчө деген сөздү алсак, бул адамдын дене мүчөсүн айтабыз. Жөндөмө мүчө десек болот, же болбосо уюмдуу мүчөсү десек болот. Ушул мүчө деген сөз ар кайсы сөздөрдө ар кандай маанилерди билдирет экен. Ал эми морфологиялык жол менен жасалган сөздөр сөзгө мүчө улануу менен жаңы сөз пайда болот экен. Изилдөө, эмне кылуу. Сөз чү мүчөсүн уласак, изилдөөчү адам болду, башка сөзгө өттү. Ал эми синтаксистик жол менен болсо, эки башка сөздөн келип бир сөз пайда болот. Бир маанидеги сөз. Мисалы, темир башка сөз, жол башка сөз, темир жол экөө биригип келип жаңы сөз пайда болду. Ал эми тышкы булактан пайда болгон сөздөр, булар орус тилинен кирген сөздөр же болбосо башка тилден келген сөздөр болот. Бул бизге жаңы сөз катары колдонулуп калат. Мисалы, гезит, журнал, фирма деген сөздөрдү алсак болот. Тышкы булак аркылуу кирген жаңы сөздөр бара-бара активдүү колдонулган сөз катмарына айланат. Балдар, эми үйгө тапшырма 148-көнүгүү. Текстти окуйсуңар, тышкы булактардан пайда болгон жаңы сөздөрдү таап, дептерге жазасыңар. Тапшырманы аткарып мага жөнөткүлө. Мен силерден тапшырманы күтөм.